Онлайн бизнес 21-кылымдын тренди. Бүгүнкү күнү e-commerce экономиканын эң бир өнүккөн тармагы. Анын өсүү темпи керек болсо каатчылык учурунда дагы төмөндөбөйт. Адистердин маалыматында ар бир 30 секунд сайын дүйнөлүк желеде 300 миллион долларга чейинки товарлар менен кызмат акылары сатылып алынат. Ал эми социалдык түйүндөрдө секундасына 28 000 долларлык келишимдер түзүлүп турат. Дүйнөлүк онлайн рыногунун лидерлери катары электрондук товарлардын сатылышы эсептелет. Алардын катарында китептер, музыка, кино, видео оюндары, компьютердик программалар жана мобилдик тиркемелер кирет. Жыл сайын буларды сатып алууга бүткүл жер жүзүндөгү элдер 40 миллиардтан ашык каражат сарпташат. Электрондук соода менен алектенген компаниялардын саны боюнча дүйнөлүк лидерликти Америка Кошмо Штаттары жана Европа мамлекеттери бербей келет. Бул бизнес сегменти Кытайда дагы жигердүү өнүгүп келет. Жыл сайын бир жолу басуу ыкмасы менен дүйнө эли 260 миллиард евро коротот. Ал эми Кытай жарандары виртуалдык дүкөндөрдө күн сайын болжол менен 2 миллиард доллар калтырып турушат. Казакстан дагы бул дүйнөлүк тенденциядан артта калган жок. Бул жакта дагы дүйнөнүн бардык башка жерлеринде эле интернет бизнеси күн сайын эмес, саат сайын өнүгүп жатат. Эгерде 2007-жылы Казнетте 20 интернет дүкөнү иштеген болсо, бүгүнкү күнү алардын саны 1700гө жетет. Ушул жылы бизде белгилүү окуя болду. Чыңгуран айында биринчи жолу алгачкы ирет интернет төлөмдөрдүн көлөмү биз кадимки дүкөндөрдөгү карточка менен аткарылган төлөмдөрдү басып өттү. Бул казакстандыктардын көчөдө туруп төлөгөнгө салыштырмалуу интернет аркылуу төлөм жүргүзүүсү көбөйүп баратканынан кабар берет. Негизинен жакшы көрүнүш. Бул элдин өзгөрүүгө дуушар болгонун айгинелейт. Адамдар барган сайын интернетке көбүрөөк ыктап барат. Казакстандагы электрондук рыноктун көлөмү бүгүнкү күнү болжол менен 107 миллиард теңгеге бааланууда. Бул республикадагы соода жүгүртүүнүн жалпы көлөмүнүн дээрлик 1,5%-ын түзөт жана өткөн жылдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу 36%-га көптүк кылат. Бирок мындай өсүү темпине карабастан өкмөттүн планына 2022-жылы интернет сооданын өлчөмүн 2,6%-га жеткирүү киргизилген. Бул мерчем Санариптик Казакстан мамлекеттик программасында негизги максат катары көрсөтүлгөн. Та сфера экономики, которая максимально открыта для инноваций. Само собой, здесь больше всего развиваются какие-то модерновые... Интернет-бизнес бул инновацияга максималдуу түрдө кирген ачык экономика тармагы. Мында айрыкча бизнестин табиятын иштеп чыгуу жана кээ бир жаңыланган көрүнүштөрдүн багытын ишке киргизүү. Бул бизнестеги идеялардын жаралуусуна тийиштүү десек болот. Албетте, мамлекеттин бул багытта өнүктүрүүгө болгон кызыгуусу, онлайн бизнеси берген ачыктыкка тиешеси бар. Анткени бардык интернет-банкинг, банктык жана жөнгө салуу системасы Эквайр менен белгиленет. Башкача айтканда, мына ушул ачыктык электрондук бизнестин пайдалуу болуп эсептелет. Потому что все фиксируется интернет-банкингами, эквайрингами, системами банковских расчетов, которые я упоминала. То есть вот эта прозрачность, это и есть залог, в принципе, развития электронного бизнеса. Эгерде бир нече жылдар мурун интернет бизнеси электрондук сооданын аянтчасы же болбосо кайсы бир товарды сатуу платформасы дегенди түшүндүрүп келсе, азыр болсо бул сөздөрдүн түпкүрүндө бүтүндөй өнөр жай катылып жатат. Бул тармактын кардарлар менен байланышы бар. Ал жарнамалар, макалалар, ЖМКдагы пиар материалдар, кеңири жайылган интернет аянтчалары. Мунун бардыгы акыр аягы кардардын сатып алуу пикирин жаратып, электрондук соода жүгүртүү менен тыгыз байланышта болот. Ошондой эле сатууга байланышы бар бардык тутумдар, эквайринг, бардык банктык жана мобилдик төлөмдөр, интернеттеги документ айлантуулар, өзгөчө электрондук эсептөөлөр жана башкалар кирет. Адистердин баамында Казакстандын электрондук рыногунда соода жүгүртүүнү бир нече сегменттерге бөлүп кароого болот. Алардын бири темир жол менен авиабилеттердин сатылышы. Бул тармакка бардык онлайн бизнестин 18%-ы туура келет. Ал эми тармактын бир жылдык айлануусу 90 миллион доллардан жогору. Талдоочулардын эсеби боюнча сатылган билеттердин бардык көлөмүнүн 20%-ы гана салттуу түрдө, тагыраагы кассалардан сатылса, калган бөлүгү интернет аркылуу келишимдердин негизинде алууну туура көрөт. В части очевидных, да, например, это огромные масштабы. Бул тармактын ачык билиниши бир нече себептерден улам болот. Өлкөдө бул жаатта өнүгүү жолунун мааниси зор. Деген менен товарларды жеткирүүдө логистикалык кыйынчылыктар электрондук сооданын башталышында эле бизге бир аз карама-каршылыктар менен түзүлгөн. Ошентип биздеги рыноктун ири бөлүгүн дал ушул кызмат көрсөтүүлөр түзөт. Бул авиабилеттердин сатылышы, иш-чараларга кирүү билеттерин сатуу, купон тутумдары жана башка кызматтар аткарылып келет. Продажу билетов на мероприятия, продажа купонов, да, то есть купонный сервис.
Казакстандын электрондук бизнесинин негизги оюнчулары бул кийим, бут кийим сатуучу онлайн дүкөндөрү. Алар рыноктун дээрлик 56% түзөт. Бул товарларды сатып алууга өлкөнүн тургундары жылына $117 миллион коротот. Санарип Fashion өнөр жайынын мындай ийгилигин рыноктун катышуучулары тандоонун ири көлөмү менен байланыштырышат. Себеби маркетплейстер сунуштаган товарлардын ар түрдүүлүгү кадимки 10-15 дүкөндүн товарларына барабар. Интернет шопоголиктерди түрдүү акциялар менен кызыктырышат. Алар кошумча сыйакы, жеңилдиктер жана арзандатуулар. Бирок булар бир гана виртуалдык дүкөндөрдө болот. Ошону менен катар кардарларды тартуу үчүн айрымдар жасалма интеллект сыяктуу жаңы технологияларды колдоно башташты. Мы подключили недавно поиск по фото. Биз жакында эле сүрөт менен издөөнү коштук. Башкача айтканда, сен тиркемеге сүрөттөрдү жүктөй аласың. Мисалы, сен Инстаграмдан бир жылдыздын көйнөгүн жактырып калдың, же болбосо көчөдөн эле бир кыздын кийип жүргөн кийимине кызыгып, аны сүрөткө тартууга үлгүрүп калдың. Ошол сүрөттү тиркемеге жүктөгөн соң, ал сага жаккан кийимге окшоштордун сүрөттөрүн чыгарып берет. Бул убакытты абдан үнөмдөйт. Менимче онлайн мына ушул багытта офлайндан бир топ алдыга кеткен. Онлайн, конечно, очень сильно выигрывает у офлайна. Казакстандагы онлайн рыноктун негизги оюнчулары менен катар түрдүү иш-чараларга билеттерди сатуу тутуму жигердүү өнүгүп келет. Талдоочулардын баамында акыркы жылдары спорттук беттештердин билеттерин виртуалдык кассаларда сатуу 60% түзгөн. Биздин баалуулуктар билеттерди алдын ала сатып алуу мүмкүнчүлүгүн гана түзөт деп айтууга болбойт. Мында уюштуруучулар тарабынан ири акциялар, кайсыл бир премьера туурасында биринчилерден болуп кабардар болуу, билеттердин ойнотулушу, жеңилдетилген бааларга ээ болуу. Кээде адамдарга бул жаатта ийгилик жылмаят. Бул кызмат бир эле онлайн сатып алуучулар үчүн гана ойнотулат. Только для онлайн-покупателей. Албетте, ар бир бизнестин, ошондой эле виртуалдык бизнестин дагы ийгилиги көптөгөн факторлорго көз каранды. Биринчи кезекте бул рынокты дыкат изилдөө керек. Негизги аудиторияны аныктоодон тартып, жарнаманы жайгаштыруучу социалдык түйүндөрдү тандоого чейин. Контекстная медийная реклама, КМС, это YouTube реклама, YouTube продакшн, SMM, social media маркетинг. Email маркетинг, контексттик жана медиалык жарнама, YouTube жарнамасы, YouTube продакшн, коомдук медиа маркетинг. Бул диджитал маркетингдин куралдарынын бири. Абдан белгилүү жана күчтүү курал. Колдонуучуга калыстыкты жана кайрадан сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн берүү менен социалдык түйүндөр аркылуу чыныгы колдонуучулар менен байланышуу зарыл. Социалдык медиа маркетинг диджиталда абдан маанилүү. Ал түз сатууларды алып келбеши ыктымал, бирок ал брендти кардарлар менен байланыштырууга жардам берет. Digital, и он, может быть, не приносит прямые продажи, но он очень сильно помогает бренду быть на связи со своими пользователями, со своими клиентами. Ошондой эле компаниянын же онлайн дүкөндөрдүн кызмат көрсөтүүдөгү техникалык компоненттери дагы маанилүү болуп эсептелет. Бул мекемелердин сайтынын мобилдик түрү дагы болушу шарт. Анткени статистика боюнча интернеттен сатылып алынган товарлардын 60% смартфондор аркылуу ишке ашат. Мындан тышкары ал максаттуу аудиторияга туюмдуу болушу керек. Сайты стали делать такими, что они не просто красивые, но они и интерактивные, они общаются с пользователем. То есть сайттарды жөн эле кооз жасап койбостон интерактивдүүлүк менен кардарларга байланышат. User experience деген түшүнүк бар. Колдонуучу, дизайн жана иштеп чыгуучу. Аны колдонгон киши өзүн бул сайтта кандай алып жүрө турганын ойлонушат. Сценарий иштелип чыгат. Ошол сценарий боюнча дизайндын үлгүлөрү иштелип чыгат жана ошол үлгүнүн жардамы менен жакшы жыйынтык берүүчү кандайдыр бир визуалдык сүрөттөр менен көркөмдөлүп жасалат. Этим шаблоном уже делаются какие-то визуальные изображения и верстка, которая дает очень хороший результат. Санарип Казакстан программасынын максатына ылайык келген электрондук сооданы өнүктүрүү үчүн бир эле ишкердин аракеттенүүсү жетишсиз. Бул жерде өкмөттүн эбегейсиз колдоосу керек болот. Биринчи кадам бардык региондордун жашоочулары үчүн, анын ичинде айыл жериндегилерди дагы кең тилкелүү интернет менен камсыз кылуу керек. Дагы бир маанилүү нерсе казакстандыктардын санариптик жана каржылык сабаттуулугун арттыруу зарыл. Бул багытта жигердүү иш-аракеттер көрүлүп жатат. Акимияттардын жана мектептердин базасында окутуучу тренингдер байма-бай өткөрүлүп келет. Ал эми спикер катары мамлекеттик тармактын жана жеке мекемелердин өкүлдөрү катышууда. Развитие безналичных
платежей с учетом того, что и государство задействовано, и регулятор задействован. Накталай төлөмдөрдү өнүктүрүүнү, мамлекеттин башкаруучунун аралашканын, төлөө тутумдарынын атаандаштыгын жана жаңы технологияларды киргизүүнү эске алганда каржылык сабаттуулукту жогорулатуу максатында биз бул жылы Казпочта менен биргеликте Казакстандын 14 аймагында каржылык сабаттуулукту өнүктүрүү багытында иш алып барганбыз. Ага ылайык 15 000 колдонуучу окутуудан өткөн. Мына ушул факторлордун эсеби менен жыл сайын 60-65% өсүү камсыз кылынышы мүмкүн. Будет увеличение с года в год на 60-65%. Казакстандагы интернет-бизнес бирикмеси менен мобилдик соода жүгүртүүнүн алкагында масштабтуу иштер аткарылып жатат. Ал жаңы укуктук актыларды түзүүгө катышуу жана ата мекендик онлайн ишкерлердин кызыкчылыгын бириктирүү максатында 2013 жылы түзүлгөн. В сфере того же самого цифрового Казахстана мы выступаем как такое мнение из полей, да, то есть мнение настоящих игроков. Санарип Казакстан тарамагында биз рыноктун чыныгы оюнчуларынын көз карашы катары чыгабыз. Эмне кылуу керек? Мамлекет тарабынан бизге кайсы багытта жардам керек? Кайсы ишти аткарылган деп эсептейбиз? Башкача айтканда, интернет соодада биз мамлекеттик уюштуруучулардын эмнени көргүбүз келет? Биз Казакстандагы интернет дүкөндөрүнө салык тармагында жеңилдиктерди берүүнү, салык салууда атайын жөнөкөйлөштүрүлгөн схемаларды иштеп чыгууну сурандык. Анткени биз рынокко келгенде өзүбүздү эркин сезишибиз керек. Интернет-магазинов для создания специальных упрощенных схем налогообложения, для того, чтобы интернет-магазины, интернет-сервисы могли себя ощущать комфортно, пребывая на рынке. Электрондук соода жүгүртүүнү өнүктүрүүгө дүкөндөр менен компаниялардын расмий катталышы дагы оң таасирин тийгизет. Ал кепилдик берип, эсеп кысабын тапшырууда, эсеп түмүрчөктөрү менен камсыз кылат. Мындан тышкары каттоодон өткөн онлайн дүкөндөр менен профайлдар жылына Казакстан экономикасынын капчыгына салык түрүндө 10 миллион теңгеден ашык каражатка толтуруп турат. Ошону менен катар мындай тутумдардын иш аракети колдонуучулардын укугун коргоо мыйзамы аркылуу көзөмөлдөнөт. Ошондуктан электрондук уюмдарга деле кадимки мекемелердей талаптар коюлат. Бизде ыңгайлуу дүкөн деген идея бар. Анда ар бир кардар аны жакшы тейлегендиги тууралуу кайсыл бир интернет дүкөнгө өз баасын берип, чыныгы рейтингди түптөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушун көздөйт. Бул өз кезегинде кардарлардын интернет аркылуу текшерилген түйүндөрдөн ишеничтүү соода кылуусуна жардам берет. Проверенные точки продаж. Уже быть уверенным, что их здесь не обманут. Виртуалдык ритейлди өнүктүрүүдөгү дагы бир маанилүү жагдай төлөө тутумдарынын жеткиликтүүлүгү. Тагыраагы товарларды жана кызматтарды накталай төлөмсүз жүргүзүү. Бирок тапшырыкты бир жолу басуу менен каттоодон мурун кардар дүкөндүн жана төлөө тутумунун ишенимдүүлүгүнөн күмөн санабашы керек. Ошондуктан төлөмдөрдү жүргүзүүдөгү коопсуздук e-commerce өнөр жайында баарынан маанилүү болуп саналат. То есть шифрование наших транзакций. Сиздер төлөмдөрдү жүргүзүп келген жабдыктарга, түзмөктөргө жараша, азыркы токенизацияга, тагыраагы бүтүмдөргө код коюуга өтүп жатабыз. Ар бир бүтүмгө аныкталган токен ыйгарылат. Башкача айтканда, бүтүмгө карточканын номуру колдонулбастан атайын чогултулган токен ыйгарылат. Бул аспапка, жабдууга жана сиздин эсебиңиз менен тыгыз байланышта болот. Мындан улам бул бүтүм уникалдуу келип, аталган тармакта алдамчыларга жол берилбейт. Уникальный и снижает уровень возможного мошенничества по данной транзакции. Кардарлардын виртуалдык төлөмдөрдү жүргүзүүдөгү дагы бир талабы ылдамдык. Анткени статистика боюнча тапшырык берүүдө канчалык жеке маалыматтарды терүү аз болсо, тутумга жана дүкөнгө болгон ишенич ошончолук жогору турат. Бул суроолорду чечүүдө жаңы технологияларды киргизишүүдө, мисалга QR код аркылуу жүргүзүлгөн эсептерди атоого болот. Если вы, например, платите картой в интернете сейчас, то вы заполняете. Эгерде сиз мисалы интернетте төлөм жүргүзсөңүз, анда карточканын номерин толтурасыз жана башка ушул сыяктуу майда барат көйгөйлөргө тушугасыз. Ал эми QR төлөмдөрү аркылуу сиз болгону сатуучунун сайтындагы QR-ды сканерден өткөрөсүз. Муну менен транзакцияны жеңилдетесиз. Ошондуктан ал бүтүм ишенимдүү болот. Себеби бул транзакцияны карточканын ээси сунуштайт. Бирок транзакцияны кадимки карта менен аткарасыз. Бул сунуш соодагер тарабынан келген болот. Ошондуктан сиз өзүңүз сунуш кылганда аталган бүтүм сиз тарабынан тастыкталганын айгинелейт. Соответственно, вы сами подтверждаете, что эта транзакция проведена вами.
Өкмөттүн пикиринде жарандардын санариптик жана каржылык сабаттуулугун жогорулатуу иш-чаралары өлкөнүн бардык аймактарын, калктуу жерлерди интернет менен камсыз кылуу, ошондой эле интернет ишкерлеринин пайдасын көздөгөн жеңилдетилген мыйзамдык жана салык процедураларын түзүү, электрондук соода жүгүртүүнү экономиканын артыкчылыктуу тармагы катары өнүктүрүүгө шарт түзөт. Бул өз кезегинде республикалык бюджетке түшкөн каражатты көбөйтүп, соода айланууну ачыктап, 2022 жылга кошумча 200 000 жаңы жумушчу орундарын түзөт.